Bir kişi кандай иш болбосун бирөөдөн акыл сурап кеңешмейинче иш баштачу эмес экен. Ошентип бир күнү эшегин минип, жалгыз короозду алып алыс жолго чыгат. Бир топ жол жүрүп чарчаган кезде бир шаардын четине келет. Азыгы түгөнүп, үчөөнүн тең курсагы ачат. Тамак алайын десе акчасы аз калыптыр. Ошентип эмне кылаарын билбей турганда жанына жаш балдар той ойноп келип жатат. Жолоочу эмесе ушулардан бир акыл сурайын, жараткан ушул мадыра баштарды себеп кылып бир туура жол көрсөтөр деп жакын барат да алардын тобун колуна алат. Тобун алганы келген балага мага бир кеңеш берсең, сага тобуңду берем деп шарт коет. Бала макул болот. Мына мен алыс каймактан келе жатам. Эшек короз үчөөбүз тең ачка болдук. Ошондуктан баарыбызга жете турган бир нерсе таап шам-шум этели дегем. Бирок акчам өтө аз. Кана, айтчы, эмне кылуум керек? Бала бир аз ойлонуп турду да: Ата, сиз дарбыз алыңыз. Ичиндеги таттуу ширесин өзүңүз жеңиз, данын корозго бериңиз. А кабыгын эшек жесин. Ошентип үчөөңүздөр тең тоесуздар, дейт. Жолоочу балага ыраачылык билдирип, анын айтканын кылат. Көп жашап көптү билгениме карабай, ушул чүкөдөй баланын акылы жеткен немеге мээм жетпегенин карачы. Жаш экен дебей балдардын акыл сурап туура жолдо көргөзгөн жаратканга шүгүр деп өзүнчө күбүрөнүп жолун улайт.